Covid деген учурда мынакей 700 миллиондан ашык болот деп айтылат. Кыргызстандын ар бир үй бүлөсүнө кирип келген жана коронавирус. Дегеле бул өзү эмне оору? Паникада дүрбөлөңдө кортизол деген гормон чыгып, ошол мынакей иммунитетти жейт. Иштөө менен буну акуланын кыймылы деп аталат. Жана дагы эмне кылышыбыз керек? Бул сары май. Мына майдаланган түрү. Менин методум силерге көргүзөйүн. Ассаламу алейкум замандаштар. Мына бүгүнкү болуп аткан глобалдуу проблема. Бүт дүйнө жүзү, анын ичинен Кыргызстандын ар бир үй бүлөсүнө кирип келген жана коронавирус. Канча деген биз тааныбаган бийликтеги эмес адамдардын жанын кыйып алып кетип аткан коронавирус. Мына бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эскертүүсүнө караганда, бул дагы 3 жылга чейин кайталанат деген эскертүү берип атат. Мына ушул учурда биз жөн калбай, ушул бүгүн салттуу жана ислам медицинасына айкаштырып бул маселеден кантип чыксак жана чыгууга барбы? Албетте толугу менен биз бул абалдан чыгабыз. Кайталаганда бизге жетпей турган кылып кылабыз. Дегеле бул өзү эмне оору? Мен айтат элем, физиологиялык дене оорудан алдында бул оору өзү паника оорусу, политика оорусу деп айтып кетет элем. Мынакей бийликтеги дебей, ылдый жактагы дебей, ушул дүрбөлөңдүн аркасынан эмне болуп атат? 3 ай мурун бул паниканын аркасынан ун түгөнүп калды. Бүгүнкү паниканын арасынан керек эмес болуп туруп, дарыканаларда дары түгөнүп атат. Элге керек эмесин аны ойлонбой туруп, мындай дүрбөлөң калтырышып. Бийликтегилер канча деген чечим, токтомдорду туура эмес чыгарып алып. Мына ушул эле саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн дарылоо, ковидти дарылоо протоколун 3 жолу оңуштурду, алмаштырды. Жана хлорамин, хлорка деген балекет менен тазалайбыз деп көчөлөрдү чачып, азыр каерде кирбесең, жанагы эшиктин колгармачын кармаган жерлердин бардыгы, колубузду жууган бардык химия болуп, бул хлор деген кандай зыян кылып, бу дагы бир кандай бир дүрбөлөң зыян алып келип атат. Ушунун кесепетинен иммунитет, эң биринчи иммунитет түшүп атат. Паникада, дүрбөлөңдө кортизол деген гормон чыгып, ошол мынакей иммунитетти жейт. Жана дегеле иммунитет деген эмне? Мынакей бардык медицинанын түшүндүрмөсү менен далилин негизинде бул биздин ашказан, ичеги. Мына бизде тамак кирет, тамак кирип туруп ашказанга барат. Мына ашказандан кайра 12 ичеги келип, мынакей кичине ичегиден жана жоон ичеги болуп тур, мына ушул жерде тамак сиңет. Бардык окумуштуулар. Ошонун ичинде эле менин коллегам украиндык окумуштуу бул Константин Смирнов деген висцералдык бул ички көңгөй оорулардын мунун айтканда специалисти айтып атат, адамдын иммунитети мына ушул ичегилерде жайгашкан. 80% иммунитети. Мына ушул ичегинин ичинде турган лимфоидный тканьдар. Мындайча айтканда, жанагы бездер жайгашып, мынакей 80% без иммунитетти көтөргөн мына ушул жерде. Биздин айтарыбыз, мына ушул ковид деген жанагындай вирус тамак менен кошо, ооз менен кошо, көңдөй менен кошо ичегиге барып, мына ошол жерден иммунитетти өлтүрөт. Кантип? Ошо лимфоидная ткань дегендерди жейт. А лимфоидная ткань деген эмне бөлүп чыгарат? Лимфоциттар менен иммуноглобулиндерди чыгарып, канга жиберет. Кан менен барып, биринчи айланууда жүрөккө барып, экинчи айланууда ар бир адамдын органына барып,
ошондой учурда өпкөгө да барып, ал жердеги иммунитетти көтөрүп турат. Биздин учурда жанагы коронавирус иммунитетти өлтүрүү менен, жанагы бизди айтып аткан лейкоциттер менен иммуноглобулиндердин жок асайып калган кесепетинен иммунитет пас болуп, мына өпкөдө пневмония деген оору пайда болуп, бул жана коронавирустун эң экинчи күчтүү волнасы болуп эсептелет. Ушул жанагы жуккан жана ооругандын ортосун инкубационный убакыт деп коет. Мына ушул убакытта иммунитет өлүп аткан болот. Мына айтып кеттим, эң биринчи кесепети паникага алдырып өлтүрөт экенбиз иммунитетти. Экинчи кесепети ашказандагы көңүл бурбай, өпкөгө эле көңүл буруп ашказандагы иммунитетти өлүп калып, жок болуп калган кесепетинен мына өпкөгө зыян келген бул пневмониянын пайда болгону мына ушундан деп айтылып келет. Эми эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек дегенде эң биринчи менин сунушум, мен доктор катары сунуш кылганым, эң биринчи мен журтума айтам, паникага, дүрбөлөңгө алдырбаш керек. Урматтуу менин замандаштарым, жанагындай соцсет дегендерди таштайлы. Ошол эле Facebook, YouTube, Instagram, жанагы жактагы кандай фейктен билип билбей, далили бар, далили жок эле маалыматтарды алып алып, мынакей мээбизге куча дүрбөлөң информация маалыматтар. Ошодон кутулайлы, таштагыла андай нерсени. Көңүл бурбагыла, таштайлы да унутайлы. Мындайча айтканда эң биз биринчи жакшы эмоцияга өтөйлү. Жаман эмоцияны таштайлы. Ал жанагындай ушак, көрө албаштык, ачуулануу, жанагындай талашып тартышуу деген нерсени таштап, сүйүү, жакшы көрүү, жакшы сөз сүйлөө, альтруизм, жакшылык кылуу деген эмоцияга өтсө, иммунитет көтөрүлөт деген бардыгына далил бар экенин биз билебиз. Эң биринчи эмоция жакшысына өтөйлү. Экинчи, жанагындай сунуш кылып аткан чеснок, имбир, хрен, жанагындай бал, сүт ичиш керек дегендерге мен айтат элем, ичиш керек ооба. Кайрыла беребиз, анткени алардын зыяны жок. Мен да кошуп айтып кетет элем, ошол эле коронавирусту өлтүрө турган хелинин жана бензоиновая кислота деген заттары бар, жана ачуу зат болгон ушул, бул ошол вируска каршы, бактерияга каршы жакшынагындай ушундай касиети бар. Мен кристалхинт дегенди дагы сунуш кылат элем. Ичкенге 2 капсуладан 3 маал. Жана муну жанагындай түтөткөнгө да жакшы. Иммунитетти көтөрө турган мынакей чорный тмин, кара зерени менен кошо сунуш кылат элем, жанагы жаратылыш табигый иче турган дарыларга кошуп. Андан тышкары мен айтат элем, жанагы көргүзүп кеткендей ичегини тазалоо турат. Эң биринчи муздардан турган, жанагындай шлак, жанагындай митек курт, вирус, бактериялардан турган ичегилерди тазалоодо биз сунуш кылабыз. Сенна мекка. Меккада мекканын сенасы деген ушундай чөп дарыны кантип ичишти, кантип тазалайт экенин айтканбыз. Эң негизи бул ошол ашказандагы жанагындай мусорлорду тазалайт. Бул жана кислотно-щелочной балансту орнап келет. Жанагындай ашказандын иштеши перистальтика деп коет. Мына ошонун дагы нормалдуу өзүнө алып келет. Анткени бунун бир эле элементин айтып кетсем болот. Жана гликозиди, антигликозиди деген заттар бар. Жана тазалоого дагы мен жанагындай зарядка кылып, ат минип, велосипед минип, чуркоолордон дагы айтып кетилдим. Андан тышкары мына жалкоолорго деп да эсептейм. Мындай биз зарядканы сунуш кылат элем. Мына бул жерде иштөө менен буну акуланын кыймылы деп аталат, кыймылат. Оңго солго дагы, оңго солго өтө күчтүү эмес, оңго солго ушинтип иштеткенде мынакей грудная клеткадан баштап бел мынакей ичегилер иштеп,
бұл мындай еркектің предстательный железасына чериштеп, мынакей бұл упражнение ичегini тазаланға ең жақсы. Жөн эле жай намазга жата алып, намаздан кийин да жазасы болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Эң сонун ыкма күнүгө 5 жолудан 2 жолу жасап турса эң жакшы. Кичинеден баштап, улам кийин күчөтсө дагы болот. Мына ушул зарядка ал ашказандан баштап, ичеги, 12 эл ичеги, жон ичеги, таварсыкка чейин иштетип, эркектерге жанагындай предстательная железага чейин иштетип, жакшы тамактын сиңишине жана иммунитеттин пайдаланышына алып келет. Жана дагы хижама деген дүрбөлөң чыгып баштады бүгүндөн баштап. Кечегиден баштап дүрбөлөң биз суроолорго жооп берип жетишпей жатабыз. Бу дагы керек. Бизде менин коллегам академик бар, Абдухалил Райымжанов деген Кыргызстандын главный гематологу айтып чыкканын билебиз. Ал айтып атат, ушу коронавирусту жеңиш үчүн қан алмаштырыш керек. Жаңы қан куюу менен иммунитет жакшы болуп, ооруду жеңебиз дейт. Андан шықарып плазмафорез дегенди сунуш кылып атат. Ал кандай кандын бир бөлүгүн коюусуна алып салып, кайра суюун куюп, ошентип канды суюлтуп ооруду жеңебиз дейт. Албетте бул ушундай айткандарга да кайрылсак болот. Өзгөчө ата-энелерибизге каныбызды берейли. Эми бул бир аз кыйыныраак нерсе, оорураак нерсе дей турган болсок, хижама эң оңой, эң жеңил. Мына хижамада иммунитет көтөрүлөт. Анткени канча кан кетсе, ошончо кайра Аллах Таалам кудурети менен жана сөөк чучуктар бөлүнүп чыккан жаңы кан пайда болот. Ошо канда жакшынакай лимфоциттер, иммуноглобулиндер пайда болуп, мынакей иммунитет көтөрүлөт. Керексиз канды керектүү жерден алган себептен хижама кою кандар алынганда кан суюлуп, анын иштеси жакшырылат. Анын жанагындай кычкылтекти өпкөгө жеткирүүсү жакшы абалга алып келет деп мен ишендирип айтып кетем. Бул жанагындай Рокфеллер дары-дармектердин сатуусуна зыян кылган, хижамага каршы чыккандар чыгарган. Жанагы Жорж Вашингтон өлгөндө хижамадан өлсөөнүн өлдү деп, ушунун жана дары-дармектин өтпөй калганынан коркушкандан буга каршы чыккандар, бул билип туруп, бул хижама менен кайсы бир түркүн көп ооруларды дарылайт экенин билип туруп жасаган. Мен айтып кетет элем, ушу бүгүнкү дүрбөлөм менен ушу хижама эле баардык ооруларга укмуш экен деп ойлобогула. Врачтын айткандарына кошо биз хижама жасатабыз. Жана дагы эмне кылышыбыз керек? Бул өпкө эмнеден турат? Белоктон турат дейт. Жана сурфактан деген бир затты айтып атат. Бул сурфактаган деген май деген сөз. Сурфактан өзү бул жанагындай фосфолипиди, майдан 90% май экен, 10% жанагы белок экен. Андыктан өпкө ооругандарды карап статистикадан караса, арыктар көп ооруйт. Ошол эле туберкулездор менен дагы майды аз жегендер ооруйт. Керек болсо, ушу кеп бар, бул чындык бар, өпкө оору менен туберкулез менен байдын аялдары ооруйт экен, жанагындай диетага отуруп. Ошон үчүн урматтуу мусулман муртугандар, май жейли. Май бул холестерин иммунитет. Мына мен силерге өзүм колдонуп жүргөн методиканы көргүзгүм келди. Мына кол алымда турган бул сары май. Бул өзүнчө холестерини жок чоң энергия. Өпкөнү сонун кылып майлап берет. Мына куйруктун мындай кесилген түрү. Куйруктун эритилген түрү. Мен силерге айтып кетет элем, колдонгондо мына чеснок. Чеснокту мындай кылып туруп, өзүңөр билесиңер, мындай жерге майдалайбыз. Мына майдаланган түрү. Менин методум силерге көргүзөйүн. Мына ушул абалда мен мындай кылып туруп нанга шыбайм, нанга. Чеснок. Жана мынаки сары май же куйруктан.
куйруктан жакшыраак болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Ушундай бир кашык чеснок жана бир кашык куйрук май жана бир кашык сары май же. Мына ушундайды ушинтип алып туруп эртеменкисин кечинде жейм. Менин жанымда ар дайым мындай фляжка сууну ар дайым ичем, 3 литрден кем эмес. Эми физзарядка. Эми физзарядканын алдында мен силерге кичине түшүнүк берейин, урматтуу замандаштар. Бул кычкылтек кантип келет? Мынакей оостон кирди, гартань, трахея деп коет. Мына бул жерден кетти эмнелерге? Бронхаларга кетти. Мына эми бронхага кирген жеринен баштап көрүшсөйлү. Мына кычкылтек келип, мындай альвеола деген жерлерге келип, мына ушул жерден кан тамырларга сиңет. Мынакей бул SO2 көмүртек берилип, кайра кычкылтек алынып, кан жаңырып, мына бардык денеге таркатат. Мына ушундай альвеола бир өпкөдө 700 миллиондон ашык болот деп айтылат. Биздин учурда, ковид деген учурда, мынакей кан тамыр менен кан келип, ушул альвеолага жеткенде кан алмашуу, ушул жерден кандын кычкылтектин алмашуусуна келгенде кан коюланып кетет, же мындай эритроциттер бири-бирине жармашып, мына ошон үчүн кандын айланышуусу ушул жерден бузулганы көрүлүп турат. Анын себебин айтып кеттик, жанагындай иммунитеттер, кандын айланышы, коюланышы, андан тышкары дагы айтылган. Биз билебиз, баягы бир орустун главный вирусологу, главный пульмонологин айтканын уккандырсыңар, мына ошол жеринен кичине түшүндүрмө, баягы Чучалин деген айткан жерде мынакей ушуну туура айтып, өпкө менен иштеш керекти айтып кеткен. Мына биздин коронавирустун зыян келген жери, мынакей бул жерде башка пневмония альвеолага зыян кылып, ушул жерде мынакей воспаление гной, стафилококк, пневмококк деген алып келген пневмония, ушул жерде болгон пневмониядан айырмаланып, бул коронавирустагы пневмония мынакей кан тамырлардан алып келип турган ушул жерден бузулганы айтылып келет. Мына ушул жерде мындай капталган кабык бар, мындайча айтканда строма деп коет. Бул орусча айтканда каркастан турат. Бул соединительная ткань деп айтылат. Мына ошол капталган нерселер, баардык мына жайгашкан нерселерде мына ушул воспаление, отек болуп, мына ушул жерден мына кызылып, кан тамырды дагы мындай альвеола нерселерди да кызып отуруп, мына ошол жерден кандын коюланган эритроцитин жармашкандагы ушул болуп, мынакей кычкылтек жок болгондуктан жанагындай демдин жетпегени, жанагындай өлүмдүмдү балганы ушул жерде деп айтылат. Мен силерге өтө акылдуу болуп көрүнгүм келбейт, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күнү дарылап аткан протоколдорго киришким да келбейт. Эмне дегенде бүгүн жанагындай мен айтып кетейин, гепаринге окшогон канды суюлта турган дарыларды берип еще дагы андан үстүнө хижама кылса, андан беш бетери зыяндыгы келип атат. Ошол гепаринда жанагындай резистентная устойчивость деп туруп жаман абалга келгендеринде айтылып атат. Мына ушул ооруга билбей туруп антибиотик, тем более жанагындай гормондорду, дексаметазондорду салганы зыян экени келип айтылып атат. Мен бул жакка киргишким да келбейт. Мен эмне кылыш керек ушул учурда дегенди силерге түшүндүрүм келет. Эң биринчиси, эң оңою бул. Мына ушул жерде мындай жармашып калууду кеңейтишибиз керек. Ал эң биринчи жол жанагындай дем алуу. Өпкөнү кеңейтүү. Мындайча айтканда өпкөнү чоңоюп кичинейтип турарын билебиз. Ага мынакей мен силерге көрсөткөндөй зарядка жасайбыз. Демди деп үйлөп, кайра демди алып үйлөп, ушуну бир 4-5 жолу аткарып, ушундай демди толтуруп кана үйлөөдү күнүгө бир 5-6 жол жасап турабыз. Кандай белгилүү бизге? Үшкүргенде адам дегенде жеңилденип калгандай, мына демди биз өпкөбүзгө алып, мына бул жерге дем барганда бул өзү кеңейет, альвеолалар ушундай жакка беришүүсү оңойлонот. Мына ушинтип биз өпкөбүздү иштетебиз. Жанагы ошол упражнениялардын бардыгын бизге көрсөтүп аткан илимдүү врачтар жана Бутенко деген
Бұл украиндық бір таштап кеткен өпкөге пайда береткен жанағындай физзарядкаларды жазашыбыз керек. Мен дағы да айтып кететілем. Кененірек таза ауаға шығып, мұрдыңардағы жана масканы таштап, бізде сонун салқын аваларға керең-керең дем алып, жанағындай қимылдарыбызды жасап, жанағындай намастан ылды өйдө туруп, жанағындай демди кармап калып, саждада туруп, мына бизге эң керектүү пайдалуу нерселер өзүбүздүн колубузда турат. Мына жыйынтыктоо мен айтып кететилем, урматтуу менин замандаштарым. Жанагындай бул ковидтин кайра-кайра волна менен келүүсү бар, келет. Болгондо гана биз үчүн эмес. Анткени биз паникабат этпейбиз, дүрбөлөңгө алдырбайбыз. Эмоцияны жаман жагынан жакшы жагына бурабыз. Чеснок, имбир, хрен, жанагы балга окшогон табигый дарыларды ичип, анын ичине кысталган тиминдерди да кошуп ичебиз. Ичегибизди тазалап, ар дайым туура тамактанып, харамдан алыс болуп, пайдалуу тамактарды деп жанагындай зарядкаларды жазап турабыз. Хижамага кайрылабыз, анткени адагы сүннөттөн келген. Биз холестерин керектүү пайдалуу май, дөпкөгө керектүү заттарды куйрук майдан алабыз. Каймак май, сары майдан алабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Ар дайым суу ичип турабыз, көп суу, сонун сууларыбыз бар, таза сууларыбыз бар. Жанагындай өпкөгө керектүү биз үшкөрүнүп, демди толтуруп чыгарып, аны чыгарганда да жөтөлүү менен чыгаруу менен бизди өпкөбүздү иштетип турабыз. Андан тышкары бизде жакшы сонун колдо турган кристалхинтин порошогун түтөтүп, биздин өпкөбүзгө да апарып, дем алуу менен биздин олтурган биздин өзүбүздүн бөлмөбүздү дагы жанагындай вирустан тазалап турабыз. Ага адырашманды кошсо дагы жакшы болот. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде бул кимде ким ушул кайра-кайра коронавирус келгенде бизге кесепети тийбесе экен дегенди ойлонсо, таратыңыздар, башкаларга бөлүшүңүздөр. Биздин сайтыбызга кирип, жанагындай баракчаларга кирип, өзүңөрдүн лайк дегенди басып, башка мусулман бир туугандарга тараткыла. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.